Биринчи майдан тарта ишке кирише турган 7 тармактын кызматкерлери кандай санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарышы керек? Алгаш дегенде эле ишкана жетекчилери кол алдындагылардын ичинен бир адамды дайындап алып, ал күн сайын жумушка келгендердин дене табын текшерип, ден соолугу тууралуу сурамжоо жүргүзүшү керек. Эгерде кимдир бирөөдөн кайсы бир инфекциялык илдеттин белгилери байкалса, ал жумуштан четтетилиши зарыл. Ошондой эле ишке чыккан кызматкерлер маска тагынуусу шарт. Ушундай эле талапка имаратка кирген башка адамдарда баш ийгени туура. Мындан тышкары ишканаларда дезинфекциялоочу каражаттар 5 күндөн 15 күнгө чейин жете тургандай көлөмдө болушу керек. Обязательный инструктаж лиц, ответственных за уборку, об усилении режима дезинфекции любого из предприятий, которое начнет экономическую деятельность. Это мытье и уборка производственных помещений с обязательным применением дезинфицирующих средств, в том числе и рабочих мест, в том числе и оргтехники, телефонов, туалетных комнат, раковин для мытья рук и сливных бачков и так далее. Обязательным условием для руководителей предприятий, которые возобновляют свою экономическую деятельность, будет установка санитайзеров при входе на предприятие, вывешивание инструкции о правилах мытья рук, обеспечение сотрудников средствами личной гигиены. Это жидкое мыло, дезинфицирующие средства, салфетки, кожные антисептики. Мындан тышкары ишкана жетекчилери кызматкерлерин бир жолу пайдаланыла турган бет каптар менен камсыз кылыш керек. Бирок ар бири масканы туура тагынганды да билиши зарыл. Тагыраак айтканда, ооз мурунду жылчыксыз жапкандай болушу шарт. Ошондой эле бет капты колуңуз менен кармап алган учурда сөзсүз түрдө колду самындап жууп, антисептик колдонгон туура. Эгерде маска нымдалышып же кирдеп кетсе, аны ыргытып, ордуна тазасын тагынуу талап кылынат. Ал эми ишкананын жетекчиси колдонулган бет каптарды утилизация кылып туруусу керек. Кроме этого, руководителям и сотрудникам необходимо соблюдать дистанцию. Это соблюдение дистанции в 1,5–2 метра между сотрудниками на рабочих местах. Необходимо составить графики приема пищи в столовых данных предприятий. И крайне важно обеспечить нормальный воздухообмен в помещении. Это функционирование приточно-вытяжной вентиляции. Если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, то это обязательное проветривание помещений 4–5 раза в день по 15 минут. Саламаттыкты сактоо министрлиги ишканаларда желим идиштерди колдонууну сунуштоодо. Эгерде мындай шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда тамак берилген темир идиш аяктар дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулушу керек. Бул биринчи майда жумушка кирише турган ишканаларга карата коюлуп жаткан негизги талаптар. Белгилүү болгондой, 2 күндөн кийин чаш тараштар, сулуулук салондору да өз ишин баштайт. Мындай жайларда ушул эле санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталышы зарыл. Тагыраак айтканда, ар бир кызматкердин дене табы текшерилгенден тышкары, үйдө ооруп жаткан туугандардын абалына чейин сурамжоо жүргүзүлөт. Эми чаш тараштар жана сулуулук салондору алдын ала жазылуу боюнча гана кызмат көрсөтө алышат экен. Ал эми соода тармагында алектенгендерге карата башкачараак талаптар коюлууда. Должны быть установлены санитайзеры. Посещение магазинов и помещение этих магазинов в обязательном порядке должно быть в масках и в респираторах. Руководители данных сферы торговли должны обеспечить условия для того, чтобы посетители не скапливались в помещениях магазинов. Нужно обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5–2 метра. И обязательно в сфере торговли это проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. И генеральной уборки не менее чем каждые 3 дня с мытьем и обработкой дезинфицирующих растворов. У входа в магазин владельцы магазинов должны постелить коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. И для всех сотрудников обязательно применение масок и перчаток при использовании денежных купюр. Жакынкы арада калкты социалдык жакта мобилдештирүү боюнча нускамалык методикалык материалдар иштелип чыгары белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Аталган нускама интернет аркылуу элге таратылат. Түшүндүрүү иштерине Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү да тартылып, алар мамлекеттик мекемелерди жана жеке ишканаларды кыдырып, кызматкерлерге өзүн жана туугандарын коронавирустан коргонуунун жолдорун айтып беришет.
Учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Коронавируска кабылгандар күн санап өсүп жатканы байкалат. Республикалык штаб берген расмий маалыматка таянсак, бүгүн эртең мененки саат 10го карата дагы 21 кишиден COVID-19 вирусу табылды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 13, Нарында 6, Ош жана Баткенде бирден адам бул илдетке чалдыккандардын катарын толуктады. Ошондо өлкө боюнча Ухань вирусунан жабыркагандардын жалпы саны 700дөн ашты. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциянын саны 720 учурду түздү. Анын ичинде Жалал Абад областында 113, Ош областында 161, Ош шаары боюнча 110, Чүй областында 52, Бишкек шаары 180, Баткен областында 9, Нарын областында 94 жана Ысык Көл областында 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 6-ны түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын областында 3 жана Ош областында 1 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен кызматкерлердин саны 191 учурду түздү. Азыркы тапта коронавирустан улам ооруканаларда даарыланып жаткан бейтаптардын саны 284-тү түзөт. Алардын ичинен 10 адамдын абалы оор деп баланууда. 4-өө жандандыруу бөлүмүнө которулган. Калган 222 кишинин абалы канааттандырарлык экени маалым болду. Ал эми COVID-19 вирусунан айыгып, үйүнө чыгарылгандардын жалпы саны 437ге жеткени айтылууда. Коронавирустан 8 адам ажал тапканы белгилүү. У нас низкие результаты смертности. И многие тяжелые больные, они перешли из категории тяжелых больных в категорию средне-тяжелых, и многие уже в настоящее время находятся дома. 222 больных на сегодняшний день в стационаре, они имеют легкое течение болезни, но я хочу немножко уточнить, что среди них есть бессимптомные больные, и процент их составляет больше 40, то есть больше 40%. Наших пациентов имеют положительный анализ на коронавирусную инфекцию, но у них нет практически симптомов. Значит, больным с легким течением болезни, больным бессимптомным практически никакого активного лечения не проводится. То есть они не получают ни антибиотиков, они не получают ни противовирусные препараты, не получают. За ними ведется наблюдение, и только по необходимости им назначается симптоматическая терапия. То есть все эти рекомендации, они изложены в нашем клиническом руководстве. И наши врачи, мы все, кто вовлечен в процесс лечения, мы строго следуем нашим клиническим руководством. То есть все детально обсуждается, все продумывается, и каждому больному, как я уже сказал, предлагается такое специализированное, индивидуальное лечение. Пульмонолог Талант Сооронбаев инфекцияга карата кандай препараттар колдонула турганы боюнча алгач бейтаптардын уруксаат алынаарын билдирди. Ошондон кийин гана даарылоо башталат экен. Эгерде ал адамдын өпкөсү жабыркап, абалы начарлап кетсе, консилиум өткөрүлүп, даарылоонун жолдору сунушталат. Бирок бейтап препаратты колдонобу же жокпу, аны өзү гана чечет. Буга чейин дары-дармектерди ичүүдөн баш тарткандар да болгон. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Төлөтакунов, НТС.